Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Түз эфирде биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган гений радио уктурубузду баштайбыз. Албетте ар бир бала гений болууга мүмкүнчүлүгү бар, эгерде биз аларга толук шарт түзүп берсек. Мына бүгүн балага 3 жашка чейин кандай көңүл буруу керек, кандай жолдор менен өнүктүрүү маанилүү экендиги жөнүндө бүгүнкү күндө ушу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду 3 жаштан кийин кеч демилгеси аркылуу азыр социалдык тармактарда ата-энелерге кеп кеңеш берүүдө экен. Бүгүн студиябызда ошол 3 жашка чейинки баланы кандай өнүктүрүү керектиги жөнүндө эксперттер менен маек курабыз. Радио уктуруунун коноктору менен тааныштырсам, Камалова Айгүл Эсенбаевна, баланы эрте өнүктүрүү боюнча эксперт, жана 3 жаштан кийин кеч демилгенин координатору Сезим Токтобек кызы. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Радио уктурууну мен Нурия Кизбаева алып барам. Биздин түз эфирдин байланыш номерлери 39 21 90, 39 19 33 байланышка чыгып, кызыккан суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Алгач ушу Сезим сизге суроо берсем, ушул демилге жөнүндө айтып өтсөңүз, эмнеден улам келип чыкты, анан эмне үчүн 3 жаштан кийин кеч деп аталат? Бул демилге Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондуна таандык. Бул демилгенин эң негизги максаты ошо ата-энелерге 3 жашка чейинки курактагы балдарды эрте өнүктүрүү боюнча маалыматтык колдоо, ар кандай алардын көндүмдөрүн, жөндөмдүүлүгүн арттырууга ар кандай тастыкталган эксперттер менен кошо түзүлгөн маалыматтарды берүү болуп саналат. Таралуу жагы бул Instagram, Facebook, Одноклассники жана Telegram каналдарынын социалдык тармактарында 3төн кийин кеч деген баракчаларда маалымат таркатылат. Эмне үчүн биз социалдык тармактарды ачтык? Анткени азыркы учурда көп Кыргызстандын территориясынын 90% мобилдик байланыш жана интернет менен камсыз болгон экен. Анан дагы бул жеткиликтүү, бардык адамдар колдоно алат. Атайын бир тиркеме көчүрүүнүн кереги жок деп, жеткиликтүү болсун, баары окусун, билсин, үйрөнсүн деген максатта ушул жакты социалдык тармактарда ачтык. Анан кийин негизи эле 3 жашка чейинге эмне үчүн дегенде, бул төрөлгөндөн баштап ушу 3 жашка чейин баланын өнүгүүсү өтө тез, космикалык ылдамдыкта болот экен да. Ошол убакта баланын иммундук системасы, нервдик системасы ошонун баары калыптанып, бүт маалыматты мындай өтө тездик менен кабыл алат экен да. Ошондуктан бул Япониянын ишкери Ибука Масару дагы бул өндүрүмдүүлүктүн, эмгек өндүрүмдүүлүктүн тийгизген таасирине ошо 3 жашка чейинки берген тарбиянын мааниси аябай зор деп айткан экен да. Анткени ошол куракта кандай тарбия алып, кандай жөндөмдүүлүктөргө ээ болсо, бул адам чоңойгондо дагы ошонун иштөө жөндөмдүүлүгүнө чоң таасир берет деп айткан экен. Ошондуктан биз дагы Кыргызстандын келечегиндеги иш адамдар билим берүү жагынан кандай тармак болбосун, бул ийгиликтүү болсун деген максатта эң негизги ушул фундаментти куюп калалык, балдардын тарбиясынын мындай жакшы жактарын калыптансын деген максатта ушундай баштадык. Бул демилгени көтөрүп чыккандарыңыздарга аз эле убакыт болду окшойт менимче. Анан баягы азыр коомчулук кандай кабыл алып атат, ошол социалдык тармактардын колдонуучулары? Эң популярдуу ушул Instagram баракчасында окурмандарыбыз көбөйүп атат. Биз башында ошо баланын төрөлгөндөн баштап кантип ага кам көрүш керек тууралуу маалыматтарды берип жатабыз. Анан апалардан ар кандай пикирлер, суроолор келип атат да. Суроолордун көбүнчөсү ошол жаңы төрөлгөндөн баштап бир жашка чейинки аралыктагы куракка байланыштуу суроолордо алардын пикирлери да абдан жакшы, бизге аябай жакшы маалыматтык колдоо болуп атат деп жазгандар дагы арбын. Ошол сиздер берген маалымат жана андай кеңештер эксперттер тарабынан түзүлөт эмеспи? Кайсыл эксперттер менен иштешип атасыңар?
биз ар бир ошол маалыматты мындай жеткиликтүү болсун, сиңимдүү болсун деп атайын эксперттик топ түзүлүп ошолор менен чогуу кызматташабыз. Анткени бул баланы тарбиялоо бул оңой иш эмес. Муну жөн эле мынакей мындай кылыш керек, бул ушул туура биздин апаларыбыз мындай кылган деген дагы азыркы заманга бир четинен туура келбейт да. Ошондуктан замандын өнүгүшүнө, азыркы учурдун талабына ылайык бизде эксперттик топ түзүлгөн. Рахмат. Айгүл Эсенбаевна, ушул баланы баягы эрте өнүктүрүү боюнча сиз экспертсиз. Анан ушул 3 жаштан кийин кеч болуп калабы деген, анан анткени бизде коомчулукта баягы баланы окутуу же тарбия берүү мектептен башталат деген калыптанган калган эмеспи? Ушуга кандай жооп айтат элеңиз? Мен ушу жогоруда аталган маалыматка баары толугу менен кошулам. Себеби чынында биздин ресурстар, мисалы үй бүлөнүн ресурстары дагы кээде туура эмес мындай бөлүнөт да. Көпчүлүк учурда биз бул жакшы мындай көрүнүш, билимге болгон умтулуу, бирок мындай ориентирлери туура эмес болуп калат. Себеби көпчүлүк учурда мектепти бүткөндөн кийин биз университеттерге чоң очойгон контракттарды төлөп балдарыбызды окутабыз. Бирок ушул эле маалда биз өзүбүздүн кичинекей төрөлгөн балабызга көңүл бурбайбыз да. Азыркы коомчулукта дүйнөлүк изилдөөлөрдүн баягы жыйынтыктары боюнча чынында эле эмне себептен бул жөн эле келип чыккан сөз эмес да. Бул баланын мээсинин изилдөөсү, өнүгүүсүнүн изилдөөсүнүн негизинде ушундай кеп келип чыгып атат. Себеби алгачкы 1000 күн деп коет. Бул төрөлгөндөн баштап да эмес, бул бала түүлдүк кезинде. Себеби бала түүлдүк кезинде, 6 айлык кезинде анын болгон бүт баягы функциялары, жөндөмдөрү пайда болуп баштайт да. 9 айында мээсинин баягы жөндөмдүүлүгү ушунчалык жогорку деңгээлге жетет. Бул акыл эстик өнүгүүсү, социалдык өнүгүүсү, деле койчу физикалык өнүгүүсү, бардык эмоциялык өнүгүүсү, денелик өнүгүүсү бардык жагынан 9 ай 1 жашка чейинки деңгээл ушул куракта эмеге жетет. Биз бул учурда баланы балада деп коебуз. Тилсиз бир курчак сыяктуу же болбосо өзүбүз бир кандайдыр бир тилди ойлоп чыгып алып, ошонун негизинде сүйлөшө баштайбыз да. Мисалы жаңы төрөлгөндө азыркы жаш келиндер балким тиги апасына же улуураак кишилерге айта албастан ошолордун абаавтан, нанадам ушундай сыяктуу ал тил баланын тили эмес. Аны биз ойлоп чыккан, чоңдор ойлоп чыккан тил эле да. Бала түшүнүктүү деп ойлойбуз. Бала төрөлгөндөн баштап чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөш керек. Ошондо анын тили өнүгөт. Бала укканын жасайт, көргөнүн укканын айтат, көргөнүн жасайт дегендей үлгү болушубуз керек. Ошол эле кезде биз айлана чөйрө менен тааныштырып, ошол аракетибизди жумшашыбыз керек да. Себеби балага тажрыйба чогултуш керек. Бул жашоодо ошон канчалык деңгээлде бала тажрыйбалуу болсо, билими кенен болсо, ошончолук ал кийин мектепте кыйналбай өздөштүрүп кетет бардык нерсени. Бул тараптан мамлекеттин жасалып аткан иштерин да айтып кетишибиз керек. Себеби чоң жакшы иштер жасалып атат. Мисалы мындан 2 жыл мурун бекитилген баланын төрөлгөндөн 3 жашка чейинки өнүгүү стандарттары бар, колдонмо. Бул колдонмодагы ушул баланын өнүгүүсүнө ата-энелерге жардам берчү иш аракет да. Ошол колдонмо менен бирге баланын өнүгүүсү боюнча күндөлүк иштелип чыккан. Ал жерде өтө жашынакай мындай эме тил менен айтылган. Ушул бул дагы балага ата-энесине болгон баласынын эме өнүгүүсүнө жардам берүү да. Андан сырткары айтып кетчү нерсе дагы азыркы учурда эми баарыбыз билебиз бала бакчанын жетишсиздигин. Эртең эле бардык 2000 бала бакча курулуп калбайт, аны да билебиз.
Ошондуктан азыр көптөгөн альтернативдүү балабакчалар же формалары түзүлүп атат. Дагы бир ушу биздин өкмөттүн демилгеси бул библиотекалардын, китепканалардын базасында ушундай балдарды өнүктүрүү борборлорун ачуу. Себеби китепканалар бул биз билебиз, азыркы учурда окурмандардын саны тескин азайып кетти. Себеби башка маалымат булактары көп. Ошолордун базасында ата-энелер менен чогуу балдары жумасына 2 жолу 2 саатка келип туруу борбор ачылып атат. Бул да биздин оюбуз боюнча бир жакшы демилгенин бири, менин оюм боюнча. Андан сырткары биздин көптөгөн ушул жаатта иштеп аткан эл аралык уюмдар бар, же болбосо коомдук уюмдар. Алар дагы өзүнүн салымдарын кошуп атат. Балабакчалардын базасында дем алыш күндөрү оюн аянтчалары түзүлүү кичинекей бир долбоор бар. Бул дагы өзүнүн жемиштүүлүгүн көрсөтүп атат да, себеби чынында эле жылуулук бар, ресурстар бар, шарттар түзүлгөн, атайын адис бар. Бир гана ага ушул айлык маянасын карап берсе, 6 базар күндөрү алар иштөөгө даяр. Ошол демек ошол азыркы учурда эл аралык уюмдар менен ушул мамлекет биргелешип ошол балабакчалардын базасында өнүгүү борборлорун ачса болот экен да. Сиздин оюңузча бул жаатта азыр мамлекет менен ошол эл аралык фонддор, коомдук фонддор биригишип иш алып барса мындай натыйжа болот беле? Сөзсүз түрдө. Себеби баарыбыздын эле каалаганыбыз бул биздин Кыргызстаныбыз ийгиликтүү болсун. Ийгиликтүүлүк качан пайда болот? Биз жарандарыбыз ийгиликтүү, өзүнө өзү ишенген жарандар болгондо. Баардыгы эле өкмөттүн менен чогуу азыркы учурда көпчүлүк эл аралык уюмдар, чоң баягы ири эл аралык уюмдар ушул өкмөттүн баягы стратегиясына негизинде кайсы жеринде кандай колдоо көрсөтүш керек экенин ошол боюнча жакшы иштер алып барылып атат. Андан сырткары дагы мындай сүйүндүрүүчү нерсе бул ушул аябай мында амбициялык бир план алынды да, 80% жеткириш деген. Кыргызстандын астында азыр ошондой бир чоң маселе турат. Кечиресиз, эмнени 80%? Мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоону 80% жеткирүү болуп атат биздин улуттук өнүктүрүү стратегиясында. Бул биздин түшүнүгүбүз боюнча баягы стандартный балабакчалар болбосо дагы жанагында мен айтканда альтернативдүү формалар, ушул эле сиздердин демилгеңиздер дагы бул баланы формалдуу же неформалдуу тарабынан өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп атат да. Себеби канчалык деңгээлде ата-эненин ушул тарбиялык же болбосо өнүктүрүүчүлүк, билим берүүчүлүк өндүмдөр өнүккөн болсо ошончолук балага жакшы болот. Баарыбыз билебиз, кайтарып келинет да. Эртеңки күнү карылыгыбызда Януш Корчик айткан, карылыгыңды ачуунан жебеш үчүн азыр ойлон депчи. Урматтуу радио көрөрмандар, ошо Гений радио берүүсүндө 3 жаштан кийинге демилге жөнүндө маек куруп атабыз. Суроолоруңар болсо 39 21 90 39 19 33 номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Айгүл Эсенбаевна, ушу сиз жогоруда айтып өттүңүз, колдонмо депчи. Менче ушу мен билгенден дейинчи, кыргыз тилинде ушу ата-энелер үчүн колдонмолор аз болсо керек. Анан сиздер иштеп чыккан колдонмо кимдерге таркатылды? Алар негизи бул 2016 жылга чейин тарыхка кайрылыш керек болуп калып атат. 2016 жылы бул колдонмо иштелип чыккан. Бул да чоң жумушчу топ менен иштелген. Бул колдонмого сөзсүз түрдө бул жумушчу топко дарыгерлер, социалдык кызматкерлер, эрте өнүктүрүү боюнча адистер камтылган. Бул колдонмону иштеп чыгуудан биз көпчүлүк мындай эл аралык ийгиликтүү тажрыйбаларын изилдеп чыгып, анан ушу Кыргызстанга ылайыкташтырылган да. Бул ар бир баланын курактык өнүгүү индикаторлору бар да. Базалык деп коет. Ушундан ылдый түшсө, бул кандайдыр бир өзүнчө бир көйгөй жаратат деген эмелери да бар. Бул колдонмо негизинен жалпысынан ушул жаатта иштеген адистерге багытталган, бирок
бул колдонмо менен ушу ата энелер да колдонсо болот. Азыркы учурда ушул эле эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул мен айтып аткан документ баардык бала бакчаларга таратылган. Андан сырткары ушул эле колдонмодогу маалыматты кыска түрүндө маанилүү жагын, токотер жагын мындайча айтканда ушу күндөлүккө камтылган. Күндөлүк бул баланын төрөлгөндөн баштап таратылуучу күндөлүгү. Азыр бул жогорку кеңеште дагы баягындай окууларды өтүп, колдоо көрсөтүлүп, өкмөткө тапшырма берилген. Саламаттык сактоо министрлиги аны жанагындай принттелип ар бир роддомдон таратылуучу нерсе да бул. Төрөлгөндө роддомдон ар бир мамочка сураш керек. Мага күндөлүк беришиңер керек экен, мага бериңиздер ошону деп. Ушул күндөлүккө кененирээк токтолсок да, бул күндөлүктө эмнелер камтылган? Бала жөнүндө маалымат, канча төрөлдү, кандай эмеси, себеби бунун баардыгы маанилүү да баланын өнүгүүсү боюнча. Жада калса тиши канча жашта чыгыш керек, кандай уход кылыш керек, тамактандыруу. Биздин Кыргызстанда көптөгөн тажрыйбабыз бар, бирок ошону бир чогултканга бир эме болбогондуктан ушул күндөлүккө көпчүлүк ошол иштелген тажрыйбанын баардык жыйынтыктары десем да болот, ошолор чогултулган да, камтылып. Ал жерде бала мисалы 6 айлык курагында канча салмагы канча болуш керек, бою канча болуш керек, себеби бул дагы өтө маанилүү баланын өнүгүүсү боюнча, өнүгүүсүнө. Бизде эмне деп коебуз? Ой, атасы кичинекей болчу же апасы кичинекей болчу же ар кандай эмелерди, өзүбүзгө себептерди ойлоп чыгара беребиз да. Анан ал жерде баланын өнүгүү тармактары бар да. Жана мен айтып кеткен социалдык тармагы, бала баарлашуу тармагы, эмоционалдык, себеби эмоцияларда өнүгүш керек. Бул сөзсүз түрдө адамга керектүү нерсе. Баланын акыл эстик өнүгүү тармагы бар. Ошол боюнча индикаторлор бар. Ошол 6 айлык бала мындай кылганды билиш керек, мындай кылыш керек. Аны өнүктүрүш үчүн ата энеге кандай сунуштар бар, адистерге кандай сунуштар бар, ошондой кичинекей сунуштар бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде мындай коркунучтуу абалдар деп коет да. Ошол коркунучтуу абалдарда жазылганда, эгерде балаң ушундай кыла албаса, сен сөзсүз түрдө адиске бар, кайрылба, отура бербе, күтпө. Себеби баланын 3 жашка чейинки жашоосунда ар бир көз ирмеми маанилүү, ар бир секунда маанилүү анын өнүгүүсү үчүн. Ошон үчүн эртең барам, бүрсүгүнү барам дебей, баланын ден соолугу үчүн, баланын келечеги үчүн азыркы ошону камкор деген. Демек, мен түшүнгөн боюнча ушул күндөлүк азыр жогорку кеңеште каралууда экен да, Жок, бул 2016-жылы баары бекитилген, бүт баягы бизде баары өзүнүн процедуралары бар, атайын эрте өнүгүү боюнча же болбосо балдар менен иштөө документтерин бекиттүү, баягы анализдөө, экспертиза кылуу, ошонун баары бекитилген. Азыркы учурда бул күндөлүктөр төрөт үйлөрүндө таратылууда. Жакшы экен. Сизге кайрылсак, ошол күндөлүк дагы азыр ошо төрөт үйлөрүнөн баштап таркатылат экен. Анан кийин сиздердин баракчалардан дагы негизи кайсыл жагына көбүрөөк багыт берилген да? Баланын жаңы төрөлгөндөн баштап туура тамактануусу, өнүктүрүү багытыбы же бардыгын бирдей камтыдыңарбы? Биз бул баракчаларга маалымат берүүдө бүт тармакты камтыганга аракет кылып атабыз. Анткени мисалы пайдалуу кеңештеринде орош керек, көтөрүш керек, ойнош керек дей берсек, бул тамак ашы, башка жактары мындай калып калышы мүмкүн да. Ошондуктан да комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган маалыматтар. Ошол эле учурда балага кантип тамак бериш керек, жада калса сууну кантип бериш керек, кайсы айынан баштап, кандай суу жарамдуу, ар кандай өнүктүрүүчү оюндар, мисалы көңүл буруусун өнүктүрүүчү, көз көрүүсүн угуу, мисалы нервтик системасын мындай өнүктүрүүгө арналган ар кандай оюндар. Андан сырткары күнүнө мисалы элементардык абага чыгуу, таза абага кандай маалда чыгыш керек, кандай болуш керек, ошолорго чейин камтылган да маалыматтар. Себеби баланын да мындай эмеси жок да, бул балада
комплекстүү өнүгүү деп коет. Бир жагы өнүктүрүп анан экинчи жагын өнүктүрөм деген подход болбош керек да. Себеби баарын чогуу камтып кетпесең бири бирине өтө байланышы өтө тыгыз, анан таасири дагы өтө мындай эме орчундуу да, тийгизген таасири. Туура тамактануу сөзсүз түрдө баланын акыл эстик өнүгүүсүнө алып таасири тийгизген. Туура таза абага чыгуу, ооруу, кармоо, кучактоо, мээримин төгүү, ушунун баардыгы баланын баардык тарабына таасирин тийгизет. Азыр ушул жалаң социалдык тармактарда турбайбы? Анан кийин көбүнчө баягы жаш ата энелер кызыкса керек анан кийин суроо жооп да болобу? Ооба, биз статистиканы карап көрсөк, биздин катталуучулардын жаш курагы бул 18 жаштан 45 жашка чейинки курактагы айымдар экен да. Ошондуктан бул орусча айтканда детородный возраст деп коет. Ошол курактагы айымдар көбүрөөк кызыгып атышат да. Анан кийин келечекте ооба суроо жооп сөзсүз түрдө болот. Биз атайын эксперттер менен ар бир суроого талдап пайдалуу кеңешибизди берип турабыз. Ооба, анан азыр болсо эгерде бизде баягы радио угармандарыбыз ойлонуп калса, сиздерди кантип издеп тапса болот ушу социалдык тармактарда? Биз поисковик издөө жеринен 3төн кийин кеч деп эле жазса биз чыгабыз. 3төн кийин. Азыр Кыргызстанда болуп жаткан баардык социалдык тармактарда, бул Instagram, Facebook, Одноклассники жана Telegram каналы бар. Биз дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бул маалыматтардын көпчүлүгү кыргыз тилинде берилет да. Негизги сөз бар экен кыргыздарда, балаңды тарбиялайм десең биринчи өзүңдү тарбияла дегенчи. Бала ата энени эмне кылса ошону кайталайт. Андан сырткары кыргыз тилине басым жасап атканыбыздын себеби биздин бул маалыматты бул шаар ичинде эле окулуп калбастан бүт региондор дагы билиш керек да. Азыркы учурда миграция өнүгүп жатат, аябай ички миграция, тышкы миграция, жада калса балдарын кошуналарыныкына таштап кеткен учурлар болот экен да. Анан кийин ошондой учурларды карап туруп биз келечекке кандай муунду алып чыгабыз деген суроо келет да. Ошондуктан бул ар бир ата эне өзүнүн баласына өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Өзүнүн баласынын тарбиясына, анын келечегине жоопкерчиликтүү болуш керек. Бул бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги эмес да, бул бүтүндөй мамлекет алдындагы бул чоң суроо болуп турат да. Ошондуктан ошол эле региондордо ушундай маселелерди мындай кичине азын-олок болсо дагы артка тарттырганга, ар бир ата эне өзүнө мындай бул өтө олуттуу экенин билдириш үчүн биз өзгөчө кыргыз тилинде жеткиликтүү болсун деп бул долбоор демилге кыргыз тилинде уланат да. Абдан жакшы иш жасалып жатыптыр. Менимче ошо бул демилгени дагы мындай дагы колдоп, дагы көтөрүү керек, жайылтуу керек экен. Радио аркылуу болобу, мисалы маалыматтар каражаттар аркылуу, телевидение аркылуучу. Анан Айгүл Эсенбаевна ошол өнүгүү борборлору баягы айыл көбүнчө айыл жергесинде китепканаларда ачылып атат деп атасыз да. Ошол канчалык мындай натыйжасын берип атат азыр? Бул мен жана айтып кеттим, бул биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн демилгеси. Бул жерде ЮНИСЕФ тарабынан колдоо көрсөтүлүп атат. Бул демилгенин ишке ашып баштаганына 1 жыл болду. Былтыркы жылда 8 китепканада ачылган. Республика боюнча. Былтыркы жыл менен эсеби менен. Быйылкы жылда дагы 42 китепканада ачылды. Бул китепканалардын тизмесин биздин Маданият министрлиги тарабынан белгиленди. Көпчүлүк учурда бул дагы ушул алыс жергесинде баягы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетишсиздиги критерий болуп эсептелинди. Азыркы ошол мониторинг жүргүзүлүүдө, себеби окутуудан өткөрүлдү библиотекалар. Бул жерде эми ушул китепканачылардын максаты бир гана ушу мектепке чейинки билим берүү уюмунун ордуна иштөө эмес. Бул жерде негизинен айтып бериш керек, мектепке чейинки билим берүүнүн негизги максаты бул баланы өнүктүрүү. Бул жерде өнүктүрүүгө айткандай оюн аркылуу гана бала өнүгөт. Ар кандай оюндар, ар кандай ошого керектүү каражаттар менен кантип иштеш керек,
ошол эле мындай бизде эмнтип ойлонот да, бирдемени ачаарда эле ой ушундай бир укмуштуудай каражаттарды сарпташ керек деп. Жаныбызды карап турсак эле ошол каражаттар табылат да, бир гана ошого мындай өзүнүн туура пайдалануусу жана мындай каалоосу болуш керек. Анан өзүнүн жемишин берет го деген ишеничтемин, себеби ата-энелер дагы ата-энелердин да кызыгуусу бар. Алар ушундай турбайбы? Ал жерде бир гана балдар менен иш жүргүзүлбөйт. Ата-энелер менен да бир 15 мүнөт кыска аңгемелешүү жүргүзүлөт. Ошол жерде 3 жаштан мисалы төрөлгөндөн 6 айга чейинки баланын жаш өзгөчөлүктөрү, эмне жасаш керек, кандай кылыш керек, ошондой кыскача маалыматтар берилет. Ал жерге адистер чакырылат. Ошол адистер менен иш жүргүзүлөт да. Анан баарынан дагы көрсөткүч бул балдардын кызыгуусу. Эгерде балдарга керектүү эмес, кызыксыз болсо, балдар келбей коймок. Биз ойлойбуз азыркы учурда бул дагы бир өзүнчө пайдасын келтирген бир шарттын эмесинин бири да, себеби Маданият министрлиги дагы өздөрү кызыктар, себеби китепканалар жабылып калбайт. Биз билебиз, окурмандар азайды, китепканаларда эч ким барбай калды, и так далее. Бирок китепканаларчылар өздөрү да айтып атат, биздин ишибизге жаңыча мындай бир эме киргизилип атат деп. Анан дагы бир максат бул ата-энелерди ушул өзүн өзү өнүктүрүүгө кандайдыр бир шарт түзүү да. Кызыгып, балким бир китепти көрүп кызыгат, карап отурса, андан сырткары өзүнүн баласы менен чогуу ойнойт, чогуу бирдеме жасайт. Бала менен ата-эненин ортосундагы байланыш дагы бекип атат да бул жерде. Менимче бул дагы бир жемиштүү демилгенин бири деп ойлойм. Ушу биздин кичинекей балдарыбызга өнүгүүгө шарт түзүүчү. Ооба, азыр эми баягы көп эле элибиз китеп окубай калды деп атабыз. Анан ошого байланыштуу ушул мына социалдык тармактарга өтүп атканыбыздын себебинен анан кийин ошол 3 жаштан кийинкеч демилгеси ушу атайын социалдык тармактарга багытталган экен. Бүгүн биз студиябызда ошол 3 жаштан кийинкеч демилгеси жөнүндө маек курдук. Конокторубуз болсо баланы эрте өнүктүрүү боюнча эксперт Камалова Айгүл Эсенбаевна болду. Жана ушул демилгенин координатору Сезим Токтобек кызы болду. Студиябызга келип кызуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар. Биринчи радионун жарнама кызматы. Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде баарлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой.